Арыбаңыздар, урматтуу биздин угармандар. Гапар Мадаминов агайыбыздын Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китебинен Исхак Разаковдун «Инсандык өзгөчөлүктөрү» деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Адам жакшы жетекчи болоордон илгери ал жакшы инсан болууга тийиш. Исхак Разаков. Мыкты жетекчи болуудан илгери адам мыкты инсан болуусу керек деген ой кылымдардан бери акылмандар тарабынан айтылып келүүдө. Ойлоп көрсөк, чындыгында сөздүн толук маанисинде асыл инсан болбой туруп, канчалык күчтүү, билимдүү, жөндөмдүү болсо да, адам чыныгы элдин мүдөөсүн аткарган, ыраазы кылган, миллиондогон адамдарга сүйкүмдүү лидер, жетекчи болуусу мүмкүн эмес экендигин ар тараптан тастыкталып келүүдө. Себеби, көңүл буруңуздар, инсандык асыл сапаттары толук болбогон адилеттүүлүк, адамгерчилик, мээримдүүлүк, калыстыкка негизделбеген жетекчи, лидер жөн эле диктатор, бийлөөчү, башкаруучу болуп, элди жакшылыкка алып бара албайт. Анткени адилеттүүлүк, гуманизмге негизделбеген күчтүүлүк бул жөн эле бир зомбулук болуп, өнүгүүгө эмес, элдин жек көрүүсүнө алып келет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Исхак Разаковдун эң улуу инсандык өзгөчөлүктөрү анын адилеттүүлүк, элдик, гумандуулук жана башка асыл инсандык сапаттарга ээ болгон жетекчи болгондугунда. Бул сапаттар ал Кыргызстанга өкмөт башчы болуп келгенге чейин эле балалык күнүндө, окуучу, студент кезинде Өзбекстандагы жогорку жооптуу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө калыптанып, ширелип, тарбияланып келген. Инсандык сапаттар Исхак Разаковдо турмуштан алган сабактары: көп улуттуулук, тарбиянын таасири, кыргыз, өзбек, тажик, орус өзүн-өзү тынымсыз тарбиялап өстүрүүсү, тынымсыз окуп үйрөнүүсүнүн натыйжасында калыптанган. Эң башкысы ал турмуштун кыйынчылыктарында, жокчулукта, эл арасында өсүп, элдин турмушун жана купуя сакралдуу тарбиялык таасирин өзүнө сиңдирип алып чыккан элдик лидер болгон. Исхак Разаков кээ бир азыркы жетекчилердей өзгөчө шартта, өзгөчө университетте окуп билим алган, баардык даяр нерселерге чоң колдоо менен келген, ак кол, өзгөчө кастадагы лидер болгон эмес. Анын турган турпаты, кейпи, сөзү, ою, иши бүт баарысы элдик сапатка ээ болгон жөнөкөй, жупуну жашоону жакшы көргөн. Маани берип, көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Исхак Разаковдун өзгөчө инсандык сапаттары кандай болгон? Адамгерчиликтүү, гумандуу, ыймандуу, жөнөкөй, жупуну, кичипейил, эмгекчил, таза, чынчыл, адилет, калыс жана кеңпейил, даанышман, акылман, чечен, шайыр инсан болгон. Ошол эле учурда өзүн-өзү ар тараптуу өстүрүп, тарбиялап туруп, көп кырдуулугу менен айырмаланган. Ал эми сырткы көрүнүшү сымбаттуу, келишимдүү инсан болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда биз көрсөткөн Исхак Разаковдун инсандык сапаттары ар бири өзүнчө бир чоң тема. Ага дагы балким кийинчерээк токтолобуз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.